Саламатсыздар достор. Бүгүн биз келечек аттуу тасманын жабык көрсөтүүсүнө келдик. Буюрса ушул келечек аттуу тасма Кыргызстандын келечегине жакшы салым кошо турган тасмалардын бири болот деп ойлойбуз. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Буюрса актерлор менен, режиссерлор менен бүт маек курабыз. Баарын бүт маалыматты силерге алып берүүгө аракет кылабыз. Айылымды сагындым. Өзүңөрдүн келечегиңерди өзүңөрдү туура тандагыла деген чакырыкты жазайлы деп дал ушул тасмага токтолдук. Тасма негизи элдердин купулуна толот дейсизби? Жакшы кандай тасма болот деп ойлойсуз? Буюрса өзүңүзгө. Буюрса ойлойбуз эми атайын ошо коомчулукка жага тургандай, айрыкча жаш өсүп келаткан балдар үчүн, өспүрүмдөр үчүн жакшы бир ойду айта турган. Негизи эле муну жаш өспүрүмдөр эле эмес, ар бир мындай мен кыргызмын, мен өзүм жерим үчүн, мекеним үчүн, өлкөбүздүн келечеги үчүн дегендер сөз көрүш керек. Келечекти ойлогон адам. Келечекти ойлогон адамдар, кайтыгер карабаган адамдар, анан өзүнүн баласынын келечегин ойлогон ар бир кыргыз үй бүлө келип балдары менен чогуу биргеликте бул тасманы көрсө сөз таасирленет. Сөз өзүнүн мекенине болгон сүйүүсү, өзүнүн келечегине болгон сүйүүсү, жерине болгон сүйүүсү дагы да артат деп ишенебиз. Бул тасмада канчалык деңгээлде юмор бар, мындай трагедия бар дегендей. Негизи эми баягы кудулдар айткандай, жазып атканда өзүбүз аябай күлдүк дегендей, андан кийин элге айтсаң эле күлкүсүз дегендей. Аракет кылдык болушунча, күлкүсү да бар, айта турган ою да бар, ыйы да бар. Айтор азыр тасманы көрөсүңөр, анан көргөндөн кийин адамдардын ойлорун сурап көрсөңүздөр, буюрса эми жакшы эле оюбузда, ниетибизде. Жакшы тасма. Тасмабыздын жабык көрсөтүүсүнө келип бергениңиздер үчүн дагы бир жолу баарыңыздарды кош келиңиздер дейт. Тасма патриоттук комедия, аты келечек, өспүрүмдөр үчүн атайын арналып тартылган. Башка каармандар дагы өзгөчөлөнүп, биздин кичинекей жаш өспүрүмдөр, 5-класстын окуучулары. Ушул кичинекей балдар менен тасма тартыш кандай экен негизи? Оорчулук болгон жокпу? Чачты боёдум, кара цветке. Нормально болуп турбу? Сонун болуп турсун. Азыр биз агарып кетти да. Агартыштыбы? Ооба. Чындыгында жеңил болду деп айткандан мен алысмын. Кыйын болду деп айткандан алысмын. Өзүнүн кыйынчылыгы болду, ошол эле учурда өзүнүн жакшылыгы болду. Кандай ойлойсуз ушул тасмага тартылган балдардын келечеги кандай болот деп ойлойсуз? Тасмага тартылган балдардын келечеги эмес, ушул тасманы көргөн балдардын да келечеги жакшы болот деп ойлойм. Ошол көрүүчү балдарга дагы таасир этет. Булар азыркы учурда биздин 4 героюбуз, башка каармандарыбыз өлкөбүздүн бүткүл келечектүү балдарына чоң таасирин берет. Ошол таасир себептегенде булар өздөрү берип атат, ошол таасирлүү балдар деп айтам да буларды. Анан буюрса биздин келечегибиздеги өспүрүмдөр кең болот. Балдар биздин келечегибиз деп айтабыз го көп учурда, тойлордо, жакшылыктарда. Биздин келечегибиз ушулар, мына биздин келечегибиз ушул кинодо. Буюрса эми өзүнүн көрүүчүсүн табат, ар бир көрүүчү жагып калат деп ойлойбуз. Кайсы убакытта тартылды? Негизи кино тасманы тарткан бул жай айы өтө ыңгайлуу. Майлуу айлардын бири деп айтсам болот. Ушул тасма тартуу үчүн. Себеп дегенде бардык локация бышып турган убагы, бардык жака барасың, томуп калдым дебейсиң, эң жакшысы бүт бышып турган убагы, бардыгы бар колуңда, каалагандай тартасың. Андан дагы күн дагы узак болот. Күн кирип кетет болгула деген тема жок да. Бул канчанчы тасмаңыз негизи сиздики? Бул экинчи тасмам, өзүм режиссерлук кылып тарткан тасмадан. Ага чейинки тасмалардын баары мен үчүн практика болду. Баарында экинчи режиссер болуп иштедим көптөгөн кинолордо. Сценарийлерди жаздым. Анан жеке өзүм колго алып режиссерлук кылган. Ошо Залкар Продакшн өзүбүздүн студиябыз менен биргеликте анын ичинен өзүм режиссер болгонуман бул экинчи кино болду. Санымбы? Ооба. Кандай сезимдер болот өзүңүздүн бул деген чоң кинодо баягы эң башкы ролдогу дебюттук тасмаңыз, Ооба. Буга чейин сериалдар тартылып жүргөнсүз. Негизи сериал менен мындай чоң кинодон айырмасы кандай экен? Сериалда болсо мындай ишара болбойт. Вот именно кинодо ушундай болот, мындай сезимдерим болсо кичине коркуп, жүрөгүм мындай башка. Ооба. Сизди буюрса келечекте кандай алдыга койгон пландарыңыз бар? Ошо келечекте биринчи мектепти кызыл диплом менен жакшы бүтүрүп алган. Болсо чоңойгондо эмени тапшыргым келип атат, актрисалык чеберчиликке аябай кызыгам.
Билишибизче ата-энеңиз актер актриса, алар өзүлөрүнүн баягы айтыштыбы, актриса болду деп, же өзүңүздүн каалооңузбу? Өзүмдүн каалоом. Буюрса кайсыл тасмадан өзүңүздү көрө аласыз, кандай ролду жараткыңыз келет, ушундай уже пландарыңыз барбы? Ооба, пландарым бар. Негизи мындай Нурсултанда ошондой болушум керек. Мындай богатыйдын ролун ойноп, анан мындай, например, кандай десем эми мындай жүрөгүм эметким келбейт. Жакшы адамды ойногуңуз келеби? Ооба, жакшы адамды ошо. Например, бирде эмелерге жардамдашып, жана больницаларга эметишип, кичинекей жана детдом дегендергечи ошондойлорго жардамдашып эметким келет. Всё, буюрса жакшы тасма. Толкундотуп Жок, эч болуп турат, баарыбызда болуп турат. Буюрса жакшы тасма күтөбүз, абдан бүткөндөн да сүрүшөбүз, Ооба. Кандайсыздар? Жакшы элеби? Ооба, жакшы. Каарманыңыз жөнүндө айтып кетесизби? Кимдин ролун жараттыңыз? Мен өзүмдүн чын атым Нурсултан. Мен бул келечек аттуу кинодо Азамат деген мындай жакшы окуган баланын, мындай ботаник сыяктуу баланын ролун аткардым. Тасмага кантип келип калдыңыз? Мен тасмадан Эрмек байке менен Болотбек байке мындай кастинг буюштурган, ошондон кастингден өтүп кеттим. Анан экинчи күнү ошол Эрмек байке чалып калып, ушинтип киного катышасың, ушундай баланын ролун аткарасың дегенде, анан өзүм сүйүнүп. Чыныгы жашооңузда өзүңүз ботаниксизби? Мектепте кандай окуйсуз? Мен мектепте отличникмин. Бирок мындай неме очки тагынбайм. Мындай эмес. Бул жөн эле ролдук, ошон үчүн очки тагындырган. Бул жөнөкөй эле очки же зренияныкыбы? Бул жөнөкөй эле очки, компьютерный очки. Компьютерный очки. Буюрса жакшы тасмалардан. Эгер сизге жактыбы негизи тасмага тартылган? Ооба, жактым. Буюрса дагы тартылайын деген ойлоруңуз барбы? Чакырса тартылам. Ушул тасмадан кийин сизди көп адам таанып калса, жылдыз оорусу менен оорубайсызбы? Жок, мен биринчи мындай адам мындай тең болуш керек да, мындай адамды ылдый көргөн мындай мен туура эмес деп ойлойм. О келечек, табышмагың жеңилдейт. О келечек. Сон аябай сон. Келечек тасмасынын келечеги кандай болот деп ойлойсуз? Келечеги зор, ага ишеничим аябай көп. Анткени мунун ичинде биздин кыргыз элине, биздин келечекке керек нерселер аябай кандай көп камтылган. Түшүнгөн адам түшүнөт дебейм, баары түшүнөт да, ар бир адам түшүнөт. Ошон үчүн мунун келечеги кең да. Бул тасмада сиз өзүңүз кандай салымдарды коштуңуз тасмага? Тасмада мен съемка башталганда 3 күн актер катары болдум. 3 күн ойнодум актер болуп. Андан кийинки 15 күн бою администратор болдум, чорный рабочий болдум, тигини көтөрдүм, муну көтөрдүм. Бүт жумушту аткарганга аракет кылдык. Ушунча эми эмгегиңер чыккал эл бааласа экен, эми буюрса балат деп ойлойбуз. Сизге ушундай суроо, жаш кезиңизде, мектепте окуп жүргөн кезиңизде келечекте ким болсом деп кыялданчу элеңиз? Ал жаш кезде келечекте ким болом деген ой аябай ар кандай болчу. Кээде солдат болом, кээде министр болом деп, анан биртке жаш мындай ой жүгүртүп калган кезде мындай ырчы болчудай сезиле берчү да. Ырчы болом деп эле анан жылдыздын баары мени тааныгандай сезиле берчү. Бирок ушинтип актер болуп калыптырбыз. Оюмча тасма аябай мыкты деңгээлде болуптур. Тиги жогоруда айтып кетишпеди. Кичинекейлер келип көрсүн балдарыңар деп мен ага кошулбайм. Биринчи чоңдор оңолсун. Чоңдор туура тарбия берсе, анан келечек ошо менен курулат деп ойлойм. Ошондуктан чоңдор келип көргүлө тасманы деп коем. Жаш балдар менен иштештир. Кандай болду сиз үчүн? Токой. Тамаша. Бардым деген эми кайсы бир окумушта айткандайчы, чоң кишилер менен иштегенге караганда жаш балдар менен иштеген оңой, анткени алардын оюнда арам жок, жүрөгү таза болот деген экен да. Ошондой эле бизге деле аябай сонун болду. Алар менен кошулуп өзүм да жаш бала мектепте окуучу күндөрүмдү элестеткем. Мен Дастан деген баланын ролун жараттым. Мага абдан аябай жакты. Анан кинодо көп таасир алдым. Бул менин эң биринчи дебюттук тасмаңыз. Буюрса эми дагы проекттерден күтө алабызбы, көрө алабызбы сизди? Албетте. Кандай экен эң биринчи күнү чыккан? Мында кыйналган жоксузбу? Тасманын киного тартылганын кайсыл жери сизге аябай мындай кыйын болду сиз үчүн? Кыйынчылык деле болгон жок. Негизи
күндө сценарий эле окуп коюш керек кайта. Анан жакшы аткарсаң, дубльдер жакшы болот. Алгачкы дебюттук тасмаңыз экен, Ооба. Кандай сезимдер болду? Кыйынчылык болгон жок? Кыйынчылык болгон жок, жакшы эле тартылдык, Кудайга шүгүр. Шүгүр. Сизди урушкан жокпу? Ай, мынтип тартыл, дегентип тартыл деп. Жок, кандай деле болгон жок, асыл. Эми ушул Бекболоттун жакынкы пландары кандай? Тасмага тартылдыңыз, дагы башка проекттерден көрө алабызбы сиздин көрөрмандарыңыз? Буюрса, ал эми Кудайдын каалаганы болот. Көрөсүнөр, көрбөсүнөр, ал эми Кудайдын каалаганы болот да. Бекболот мектептен тышкары, окуудан тышкары, ушу проекттен тышкары эмне менен алектенип жатасыздар? Эчтеке менен пока азыр окуу эле жана кино болду. Киного тартылган кайсы жери жакпай атат сизге? Же бүт жагып атабы? Бүт баары жакты. Бүт баары сонун классно. Классно, да? O gelecek tabışmağın jengildi. O gelecek tübün çeksiz gemildi. O gelecek gölü gölü bağına. Al barıp oturğusu julu jumşak tağına. O gelecek tabışmağın jengildi. Men чын айтканда күткөн эмесмин. Баягы Эрмек баягы эле чогуу иштешкен үчүн, ана чакырган үчүн, баягы сыйлаган үчүн келгем да. Анткени баягы эми актерлор киного анткени өткөндө баягы сериалды көргөндө дагы жакшы экен деп эмет болгон, анан бир эмне деп койчу эле. Биринчи тасмасы болгондон кийин ошого дагы мындай күткөн эмессиз. Бул жерде визит вежливости болгон да. Визит анан күткөн эмесмин, анан чыгармачылык жагынан ооба, жана техникалык жактан көп жанагы операторский кээ бир кемчиликтер, тигиндей эмнелер жок эмес. Бирок ушунчалык таасирлүү кино болуптур. Ошонун бүт жана кемчиликтерине карабай келип туруп, ушунчалык биринчиден историясы жакшы жазылыптыр, актерлорду жакшы тандаптыр. Анан ушундай куюлуштуртуп жөнөкөй эле бир окуяны бир философиялык деңгээлге чыгарып, элди мындай үгүттөй турган нукура үгүт киносу болуптур. Нукура тарбия киносу болуптур. Анан чын эле айтканда биз балдарга көңүл бурбай калганбыз. Анан ошо балдардын ички дүйнөсүн жөн эле ачып эмес, балдарды эркелетип эмес. Бул тасма жалпы кыргыз элинин бир жүрөгүн козгоп, чоң таасир берип, баягы үгүттөп, Кыргыздын жерине, элине, чын эле келечегине bir urağan çakıra turgan tasma oldu. Bizdeki kılbaken makıldarga cem kılba orada buz dolup botasın kuragan çöldeyin kılga. Karı gelzi aşka, jaşı gelzi işke, görgön hazır gündür, belek eken bizge. Alsızlarga dibe, etiyat bol silge, erkek attı üçürüp, usun köynek gibi. Tasmаны эми мен баягы сценарий колго тийгенде эле тиги Бегимай кызым болот да. Анан кошо окуп, ошондо эле сценарийди окуганда эле чалкаман кеткем да. Эми биз чыгармачыл адамдар кандай тартыларын көрөбүз да, муну ошондой. Ооба. Кен деген азыркы заманда учурда сценарий өтө дефицит болуп атат. Тартылып аткан кинолор, идеялар. Идея дефицит да. Сценарийди любой киши жаза албайт. Бул, но байкасаңыздар сценарийдин авторлору дагы аябай жакшы курч маселени көтөрүп, мына өздөрү айткандай балдар жөнүндө да фильм жок болчу бир чети. Ошол балдар жөнүндө фильм тартканда дагы кандай чоң өлкөнүн масштабындагы проблемаларды козгоп эметип жатышпайбы? Мектеп проблемасы гана эмес, бул жерде миграция, акча, мындай ойлоп көрсөңөр, бул мугалимдин проблемасын окуучулар чечип бериш керек экен да, жандагы чоң иштер эмес да, биз үчүн мисалы уят да, биз деген ошондой акыбалга чейин дагы эметип калдыкпы деп да ичиңен ойлонуп жаман кабатыр болот экенсиң да. Анан Каналбекте ушундай кинолор жаралып турганы деген биз мындай искусство, театр, кино бул деген күзгү сыяктуу да. Биз ошо экрандан деген өзүбүздү көрүп туруп, анан деп баа беребиз да жашообузгачы. Анан ушундай кинолор тартылып турсун, кино мага аябай жакты. Мынакей баары тең эле айтып атышат, кол чабуулар болуп аткан овацияларды байкап атпайсыздарбы? Ошо эң жакшы кино. Чоң рахмат. Бул жаш балдар менен тартылыш кандай болду сиз үчүн? Аябай сонун болду. Мен жаш балдарды аябай жакшы көрөм, мага аябай кызыктуу болду, чын эле, чындап эле. Мугалим мектепте окуп жүргөндө кайсыл сабакты жакшы көрсөңүздөр өзүңүз? Сүрөт сабагын. Тасмадын эң кыйын жери сиз үчүн кайсыл жерлери болду?
азыр эстей албайтам, жайында тартканбыз да. Чоң рахмат, буюрса абдан кызыктуу тасма болуптур чоң. Ошо мен өзүм да көргүм келип атат, жетишпей калбадымбы? Жетишпей калдыңарбы? Ооба, самолеттон жаңы эле келдим. Эми көрсөңүз Эми эл катары эле эртең барып көрөм. Мына достор, көрүү саяна келди. Бул тасмада абдан кызыктуу тасма болуптур. Көрүүчүлөр ыйлашты, күлүштү, ар кандай көйгөйлөрдү камтыптыр. Ушул тасманы буюрса бүткүл Бишкек шаарына кинотеатрлардан көрө аласыңар, жана жакын арада Этномедиадан көрөсүңөр. Ошондуктан биз менен болуңуздар, сак саламат калыңыздар.